Баатырлар эмнеден өлөт? Автору Мелис Макенбаев. 7-бөлүм. Сен оюңду билип турам. Бизнес глобалдуу маселеге качан айланат билесиңби? Качан ал бизнесмендин жеке керт башына тиешелүү байуу максатын көздөбөй, элдин мамлекеттик маанидеги багытты мелжегенде гана болот. Ишенип кой досум. Эгер ишиң элдин бир капшытын толтурууга жумшалса, элге Кудайга жагарлык иш болсо, анда максатыңа жеттиң деп эсептей бер. Ой маке, сен бөлөк бирдеме айтат экен десе, сен кайра баягы эле соопчулук иштериңди баштаган жатасың го. Соопкерчилик ал туурулуу иш. Сен жогорураак алсаң, мен мурун пландаштырбай эле мүмкүнчүлүгүмдүн жетишинче карапайымдарга, начар жашаган үй бүлөлөргө берчүмүн. Бул менин болгон эле турпатым. Мунсуз мен жашай албайм. Мисалы, оюмда ыйман шаарчасын курсам деген тилегим бар. Ал эмне деген ыйман шаарчасы? Деги эмнени ойлоп таптың имаке? Мен ойлоп тапкан жокмун. Кудай Таалам өзү көрсөтүп берип атат. Бул эми эртең бүрсүгүнү боло турчу иш эмес. Чоң каражат керек. Ал үчүн бир пайдалуу иштин башын баштап иштеш керек. Күнү түнү тынбай. Ыйман шаарчасы менин көптөн бери тынчымды алып жүргөн ой. Өзүң угатасың. Канттын өйдө жагында карылар үй бар. 1-2 сапар барып калгам ал жака. Көрүп зээнин кейит. Көпчүлүгү кыргыздын чал кемпирлери. Баса албаган мунжу майыптар бар. Сурасам, Тяншан, Көл, Талас, Ош, Чүйдөн азыраак экен билишимче. Өмүрдүн кайсы күндөрү кымбат болот билесиңби? Ээн тала Эрмечөлдө болгону, чөйчөктүн түбүндө калган азыраак сууң болсо ошол кымбат. Аяп, аз-аздан ууртап татуу ичесиң. Сууң бүтсө өмүрүңдүн бүткөнү ошол. Тирүүлөй жетим калган кары картаңдарды көрүп ыйлагым келди. Балдар кыздар алып келип таштап салган. Толтура челектен кашыктай өмүрү калган адамдардын корккону өз жеримде өлсөм, ошонун топурагын жабынып жатсам дейт экен. Анан боору таш балдарын күтүп жол карайт. Ушул 2 үмүт. Ошондо ойлогом, Кудай Таала тилекти берип калса, сөзсүз ыйман шаарчасын курсам деп ниет кылгам. Бул оюм Калич эже менен таанышкандан кийин ого бетер кемделди. Кайсы Калич эжең? Нарында, Ак Коргондо турат эмеспи? Өзүнүн 5 баласы бар. Бишкектеги дом малюткадан 10 баланы багып алыптыр. Биринен бири кичинекей балдар кыздарды. Чө жүрөгөн байкуштарым азырда көз алдымда турат. Ушул барганда кезген буюрса. 2 жыл мурун бир баргам. Күйөөсү Мадисова колунан көөрү төгүлгөн, жыгачка жан киргизген уста болчу. Ошол кишинин демилгеси экен. Телевизордон Бишкектин дом малюткасын көрсөтүшүп, энелери төрөп туруп таштап кеткен балдарды көргөндө, ошол кичинекей эмелердин балалык кусага толгон, жалдыраган көздөрүн көрүп, боору кержаны чыдабай ыйлап ийип, Калич эжеге айтыптыр: "Жүр, баарын 10 баланы берсе, багып алалы" дейт. 2-3 жыл жүгүрүп жүрүшүп, араң алышыптыр 10 баланы. Андан көп узабай эле жарык дүйнө менен коштошот Мадисова. Эми Калич эженин кайратына таң бересиң. Жалгыз бой аялга өзүнүн 5 баласы турса, ага кошулуп 10 бала. Бардыгы 15 баланын жүгүн мойнуна жеке көтөрүш оңой бекен. Дом малюткадан кишилер келип сизге ушунча баланы багып, чоңойтуш оор болот, балдарды кайтарып бериңиз, биз ошол үчүн келдик деп айтышса, Калич эже буркурап боздоп ыйлап бербей коюптур. Карач эненин жүрөгүн. Кичинекей чагынан чөө жүрөтүп багып алса, боору эти менен тең болуп калды да балдар. Ушундай адамдар дүйнөдө бар үчүн дагы жашагың келет. А биз эмне сен экөөбүз биригип Калич эжедей боло албайбыз? Алдуу күчтүү жигит болуп туруп, турмуштун кыйынчылыктарынан коркобуз. Жашаш керек досум. Нарынга жакын калдык. Ойлуу көрөндү Талгат. Азыр менен барасыңбы? Бүгүн сен менен кала албайм. Галинаны да тынчын албайм түн ичинде. Сени жеткирип коюп Өмүргазы байкемдикине барам. Үйүндө балдар бар болуш керек. Алар Батина эжем экөө кантта жолдон кайчы өтүп кеттик окшойт. Кайсы учурда өтүп кетишти болду экен? Менимче мен Новопокровкага кайрылганда сен зонадан чыкканча өтүп кетишти окшойт. Өмүргазы байкем сүйлөп жатса керек. Мени түлөөгө калбайт. Ак көңүл байкуш байкем.
канттан келгенче ачуусун унутуп калат. Анан качан кезигебиз? Эртең Кудай буйрса. Сен да түшүнчү мени, Талгат. 2-3 күндөн бери рулдамын. Казакстандан чыккандан бери жолдо келатам, аябай чарчадым. Байкемдин үйүнө барып, кенен жатып дем алсам, эртең менен мончо жактырып, жуунуп, тазаланып алып, биринчи очерет үй бүлөмө барам. Анан кезигебиз. Мейлиң, ошентсең ошент. Биздин үйгө калсаң уйку сага жок. Учурашкан келгендер эс алдырбайт. Кара үңкүрдөн өттүк окшойт. Көңүлү жайлангансып, зымырап бараткан машиненин айнегинен сыртты карайт Имаш. Саат канча болуп калды? 11лерге чукулдап калды. Жолдо бир топ кармалып калган окшойбуз. Сенин разборкаң бүтпөй жатпады, Имаке. Имаш унчуккан жок. Түнкү нарынга көз чаптырып коюп келе берди. Кала аты болбосо жалаң чатырлуу үйлөрдөн түтүн булаган чоң айыл өңдөнөт. Кээ жерлерден жайылып, оң жагындагы Аламышык тоосунун этегине дейре барса, кээ жерлери ичкерип, жолдун эки жагына катарлаш кеткен үйлөр биринен сала бири утурлап келип, артта калып жатат. Имаш жанындагы Талгатка көз кыйгын сала, жолдун оң тарабына нускап койду. Дүйшөнбай агайга кезиге кетсем болот эле. Кеч болуп калды. Анын үстүнө көпкө отуруп калабыз. Класс жетекчим болчу деп жатпадым беле. Интернатта 4 жыл окуп калбадымбы? Алтындай киши да, буйрса кезигем го. Түгөлбай Казаков ырдагандай алтын балалык өттү да кетти. Жарыктык киши. Өмүр бою бала окутту. Бир үйдү бүтүрө албай койду. Асты салынган жашап жатышат. Үстү бүтө элек. Эжем маялы да педагог эмеспи? Мугалимдер бүт мээнетин мектепке берип коюп эле өздөрүнүн үй жайын карашпайт турбайбы? Даана эл үчүн кызмат кылган патриоттор ушулар. Унчукпай калышты. Нарын шаарынын башынан аягына чыккан узун көчөсүндө баратышат. Акимчилик, кинотеатр, көзгө көрүнүктүү делген магазин, кафе, автобекет ушул көчөдө жайгашкан. Троллейбуста жүрөт. Имаш мыйыгынан жылмайып койду. Алгач Нарынга троллейбустун кош сымы көчөнүн башынан аягына чейин орнотуп жүргүзгөн күнү элдер дүрбөп, кыжаалат иши жок болсо да соңуркап, кайра-кайра троллейбуска түшкөндөрүн эстеп күлгөн. Азыр бир гана нерсе үйгө жетип эле жаздыкка баш коюп, түш да көрбөй, дүйнөдөгү бар жокту түгөл унутуп салып, тырп этпей уктагысы келип баратат. 1997 жылдын 24 январы Нарын калаасы ашыкча бороон, чыпкасыз арине мешинен отун үзбөй, 40 миңден ашык калк байырлаган үйлөрдүн морунан түтүн сызылып, түнкү караңгылык менен жуурулушуп, асманга билинбей жутулуп жаткан кебетесинде тосуп алды. Абдан катуу уктаптыр. Муун сөөктөрүн кычырата керилип, өйдө туруп терезеден карап, эрксизден артка кетенчиктеди. Бир түндүн ичинде ой тоонун баарына каар жаап салыптыр. Дүйнө жүзү аппак. Бала кезинен ышынып узакка жатпаган жаны тез кийинип сыртка чыкты. Мемиреген тынчтык, бака-шака түшүп тиричиликтин өз бетинче уланып жаткан ызы чулуу шаардан байкоосуздан эле асмандан эбегейсиз зор кереметтей түшүп келип, дым чыгарбай басып калгандай. Өмүргазы байкесинин үйү тандап алгандай сонун жерде, көчөнүн учунда. Күчтүү турновой менен көз алдыңа келтирип койгондой таптаана. Алды аркаңды далдаалаган үйлөр жок. Коро кенен, майда шагыл төшөлүп тапталган таман асты. Төмөндөн эңкейип карасаң, чекесине чейин жайпай аккан каналдагы суу теке секириктен бери келет. Имаштын бет алдында турган түндүк, нарлар сыйкы чөгүп жаткан тоолор. Көз учунда тоо этегинде чатырлуу үйлөр, бериде зонанын ташталганы чыккан сөлөкөтү. Жалпы картина ушул ар кай жерде казылып оңрайган, үйүлгөн топурак дөөлөр бузуп турган сейт. Дагы жакшы кышында баки жок каар астында калат. Үйдүн арт жагында кайра эле тоолор. Түштүктү көздөй кырдан кырашып кете берет уланышып. Арасы кокту малга жайлуу. Жайында көк чыккандан тарта ача туяктуу мал ээн эркин жайылып, ширелүү тоо чөбүнөн каалашынча оттошот. Азыр ал 40 белестер мүлдө ак чепкенден оролуп, кыймылсыз турушат. Удургуган шамал, көз ачырбаган бороондон ушул тоолор гана кичинекей калааны калкалап, ылымта болуп турган өңдү. Тоолордун ыктоосу болбосо, 12 айдын 9 кыш ушул катаал нарында жашоо турмуш такыр эле кыйындап кетмек.
Имаш арыдан бери жуунуп көнгөн адети тамак жасоого киришти. Коронун батыш жагында бир көмүт аш үй бар. Жайы кышы болбосун ушул үйдөн тамак ичилет. Саат 6-дан араң өтүптүр. Таңкы уйку кандай таттуу. Сыртка чыгып баратканда балдар жатчу комнатага 16-дагы Акжол андан кичүү инилери Алишер, Мирлан болуп кызы уйкуда жатышканын көзү чалган. Эркек балдардын ичинен жалгыз кыз Медина менен көкүрөк күчүгү Эрболду өздөрү менен алып кетишиптир. Акжол, Алишер, Мирлан үчөө тең окууга барышат. Балдардын уйкусу кансын дегенчелик кылып, тамдын бетиндеги төгөрөк саатты улам карап коюп, Имаш газ плитасынын жанында күйпөлөктөп жүрөт. Саат жебеси 7-ге 5-6 мүнөт калганда аш үйдүн эшиги ачылып, Өмүргазы түспөлдөшүп кеткен, кашы ортосунан бириккен, ак кууга келген орто бойлуу, денеси чымыр улан кирип келди. Ассалому алейкум, Имаш байке. Түндө келгениңизди дагы тыйбай калыптырмын. Колундагы аш бычакты таштай сала ордунан тура калып, обдулган Имаш кучагын жая, агасынын улуу баласын сүймөнчүлүк менен бооруна имерип жатып сүйлөдү. Ушунча да уктайсыңбы? Мурдуңду ырайын десе. Дагы спортсмен имиш. Күрөшөсүңбү мени менен? Канчанчы риятка бардың? Кандидатты толтуруп жатам. Кеч турганына уялгандай көзүн ала качып, үнүн басырыңкы чыгарды Акжол. Алишер менен Мирлан дагы катышып жүрбөйбү күрөшкө? Билбейм. Башын ийкеди Имаш. Этиң бошко я? Эртең менен туруп алып чуркабайсыңбы? Эртең менен тура калып курткаңды кий. Эң негизгиси башыңды жылуу сакта. Калган эчтеке болбойт. Чуркаганда ысыйсың. Дене кышкы аязга көнсө чымыр, бышык болот. Күрөшкөндө спортсмендердин колуна урунбай бултулдап чыгып кеткендей болушуң керек. Таң кабагандай сонун. Сергек болосуң. Ушуну айтып болуп сынагандай инисин айландыра тиктеди. Сага караганда Алишер далылуу го дейм, Ооба, макул болду Акжол. Эмитен эле далылуу. Алда сени тартып уйкучу болуп кеткен го дейм. Алдыңкы көч каякка барса, кийинкиси ошол жакка барат. Инилериңе өрнөк көрсөтпөйсүңбү? Алишер дагы эле тамак жасап, Батина жеңеме жардамдашып жүрөбү? Же анысын да таштадыбы? Дагы эле ошондой. Сизди тартканда өзүңүз да жакшы көрөсүз го Алишерди? Баарыңарды эле жакшы көрөм. Бирок мээнеткеч тырышчаак баланы ким сыйлабасын, туурабы? Баса, баягы тентегиңди таштадыңбы? Мушташып кетчү элең балдар менен. Имаштын маңдайында турган улан бутун солбун коюп, көзүнүн кыйыгы менен агасынын олбурлуу турпатын тиктеп, эмне деп жооп берсем деген кыязда жалган айта албай күймөлүп турганы сезилет. Эми болуп кетет кез-кезде. Анын үстүнө айтсамбы, айтпасамбы дегендей арс-арсып туруп унчугат Акжол. Мектеп край болуп бөлүнүп калып жатпайбы? Анан мушташа кетебиз. Эмне айтарыңды билип турам. Кырт күлдү Имаш. Ар крайдын өз лидерлери бар. Ал дайыма өз тобунун намысын коргоп, астында жүрүш керек, билебиз. Бул школдон биз дагы өткөнбүз, бирок бир нерсени билгин. Элдин намысын коргоо дегенди бир түрдүү караганда болбойт. Эл дегениң кандай түшүнөсүң? Ар кандай уюша калган топ эл боло бербейт. Сени көкүтүп, Акжол кыйын мушташат, ал лидер деп койсо эле, сен барып күчүңө таянып алып бирөөнү сабасаң, ал эрдикке жатпайт. Андайды торпеда деп коет. А билесиңби, торпеда деген сөздүн бир мааниси палач, желдет деген мааниде. Адам аң сезими айбандан айырмачылыгы бар болгон үчүн бир ишке баратканда, мен туура кылып атамбы ушул ишке деген суроо көкүрөгүндө дайым болушу кажет. Ушул баштан жамандык, жакшылык, ак караны ылгай билген дурус. Эми тоонун арасында тырмактай нарын влиятельный сфераларга бөлүнүп алып, ичара кырылышып баштаганыңар жакшы эмес. Тескеринче биригиш керек. Сени балдарың сыйлайбы? Демек сөзүңдү угат. Ошондуктан эл арасын бузган эс акылы жокторду көзгө сайып тилге келтиришиң керек. Ынтымакка чакырышың керек. А бизден улуу байкелерчи? Көз ирмебей туруп чындыкты балп этип айтып салды улан. Ынтымак дейсиз, ошондой коомду түзүп алып, элдин баарын коркутуп, акчаларын тартып, өздөрү сабап, как королдордо жүрүшпөйбү? Ким экен ал королдор? Акжолдун көзүнө тике карады Имаш. Бу биздин тренер агайлар. Элдин баары эле билет муну, тайсалдады Акжол.
Эрдин кычырата тиштеп унчукпай Имаш бет алдындагы ак жолду тиктеп, ойлору будуң чаң болуп турду. Тил көрмөгөнгө араң келди. Эми мындай маселелерди ойлонууга сага али эртелик кылат. Ким жамандык кылса, ал Кудайдан өз жазасын алат. Андай иштерге кийлигишпе. Ал улуулардын иши. Өзүң үчүн ким кара, ким ак билип койсоң болот. Да. Билесизби? Ак жол эсине кубанычтуу ой түшкөндөй жадырап сүйлөп кирди. Бая сиз Казакстанга кете электе ушинтип топ-топ болуп мушташкандарды тыйып жүрбөдүңүз беле? Ошондо сизди сыйлагандан, ал эми кээ бирлер болсо коркконунан тыйылып калышкан. Бир жолу кызык 64-түн жанында магазинге жакын жерде группа болуп 30дай бала былчылдашып жатышканда, анан улам балдар кошулуп көбөйүп чоң драка башталып бараткан. Сен да ичинде барсың да, деген Имаш байкесинин сөзүн укмаксанга сала сүйлөй берди ак жол. Бир кезде жеңилип бараткан тараптан болуш керек. Бирөөсү Имаш байке келатат деп кыйкырды эле. Баары мушташкан токтотуп качып жөнөдү дейсиңиз. Имаш инисине кошулуп күлгөн жок. Тигинин балалыгына мурутунан жылмая анан ооз ачты. Саат болуп калды, сабакка кечигесиңер. Алишер менен Мирланды ойготуп келе калгыла. Тамак даяр болуп калды. Силерди мектепке таштап коюп, андан ары кетем. Болгула. Жана сурайын деп башка сөзгө кирип кетпедикпи? Босогодо туруп сурады ак жол. Апам кандай болуп калыптыр? Ден соолугу жакшыбы? Жакшы. Шашмалыгы кармады окшойт Имаштын. Калган сөздү тамак ичип отуруп сүйлөшөбүз. Тез болгула, деди балдарды. Макул байке, азыр, деп кыйкырып ак жол көздөн кайын болду. Арадан 15 мүнөт өтпөй таңкы рыскысын ичип, убай-чубай сыртка чыгышып, топурайып жылуу кийинишкен 3 баланы Нисанга отургузуп жаткан Имашка ак жол кайрылды. Кечинде келесизби, Имаш байке? Айта албайм ак жол. Бара турган жерлерим көп. Отура бергиле. Машинаны от алдырып койдум. Жылый берсин. Мен айнегин кардан тазалай салайын. Барлай эле тазалайбыз, Имаш байке. Мико отура берсин. Кар укмуш жааптыр, бир эле күндө очойтуп жаап салыптыр. Айнектери тазаланган Нисан оордунан жылып, темир дарбазадан тар көчөгө чыгып токтоп, Алишер оозду жапканча күтүп туруп, андан соң козголду. Тар туюк көчөдөн оң жака бурулуп, батыш жака кеткен асфальт жолго чыккан машиненин ылдамдыгы көбөйдү. Суусу тоңбойбу? Астында отурган ак жол суроолуу карады Имаштын. Тоңбойт, тосол куюп койгом. Мындан башка сөз болгон жок. Арттагы балдар өздөрүнчө кужурашып жатты. Мектепке чейинки аралык жеңил машинеге кеппи, учкан куштай зып этип 5 мүнөттө жетип барышты. Жакшы барыңыз, Имаш байке. Талгатты ала келиңиз. Сагынып кеттик аны аябай. Чурулдашкан балдар машинесинен түшүп жетишип. Макул. Окуудан тарагандан кийин үйгө ылдый баргыла. Салону бошоп машинеде жалгыз калган Имаш Нисанды оордунан жылдырары менен жана жол катар жүзүндө ойногон жылмаюусу жел учкандай жок болду. Тоо арасындагы кичинекей калаанын үйлөрүнөн түтүнү созолонгону менен көк жалтаң муздан тоңдуруп салгандай туюлат. Кыштын суугуна карабай троллейбус төбөсүндөгү эки зым аркылуу зуулдап жүрсө жүрүп жаткан чыгаар. Бирок акыркы Имаш миз баккан шаар көңүлсүз. Көңүлсүздүгү ушунчалык мүлдө жымжырт. Тегеректе курчап турган тоолор өмүр билегин өчүрүп койгондой, бутунан төбөсүнө чейин аппак карда чөмүлүп, оозунан алдырган бөрүдөй канкайып турушат. Балким алардын ушинтип турушуна бир себеп. Табигый өңү таанылбай, шыбы сыйрылган жаман тамдай болуп, ала чоку көрүнгөн кейпинендир. Бирок канчалык кышкы калаа суз көрүнбөсүн, ар бир үйдүн мешинде от алуу болуп, анын ысыктабына жылынышкан бала бакыра кужурашып ойноп, карлыкка жашы таяп калган адамдар бир кездеги бала чагында карылардан укканын жоромолдоп кеп салып берип отурушкандыр. Адамдар байыралган жерде тирүүлүк улана берет. Жер жарылгандан бери кандай гана өтүп уланган тирүүчүлүктүн түбөлүк эстафетасы. Ошондой эле Имаштын тукумун улоочу эстафетанын учун али кароосу каты элек быйтыкый. Талгатты ушул калаанын жүздөгөн үйлөрүнүн биринде таргыл мышыктын мыйоологонуна
карабастан жүдөтүп атасынын келээринен шек санабай отурган кези болчу. Жубайы Гуля менен таанышкан алгачкы күн эсинде. Узун бойлуу сөөк саактуу келген бакырайган көз келинди 3-4 ирет Нарындын көчөсүнөн көрүп калганы бар. Нарын өзү чакан кала, жергиликтүү калк бири-биринин сыртынан болсо дагы жакшы таанышат. Андыктан четтен келген киши өз эле бөлүнүп турат. Адамды тик көз менен карабай, ийменип, кыйгачынан тиктеп, өз боюна жарашыктуу, асыресе чийинден чыккан көркөмү жок жупуну кийинген, жашы 20 менен 30дун аралыгында деп айтаарлык кара тору жаш келин карегине бир башка жылуу сезим катылган. Аны келин деп айтуусуна себеп көбүн эсе жанында өзүнө окшош көзү мурду коюлап түшкөн татынакай 8-9 кызды ээрчитип жүргөнү болду. Адатта көңүлүңө төп келип калган адамды кезиктиргенде кайсы жерлик, үй бүлөсү барбы, кайсы кесипти аркалайт болду экен деген сыяктуу суроолор тынчыңдалат эмеспи? Арине Имаш алиги ийменчээк, оор басырыктуу көрүнгөн келиндин аты жөнүн билүүгө үлгүргөн жок. Ресторандагы ызы-чуу, анын капшабында кылмыш дүйнөсүндө бет келип, жүрөгү жабыркап, бир канча мезгилге чейин көп адамдардын элестери эсине сүрүлүп калган. Кийин 1994 жылы жай айларынын биринде Имаш Бишкекке жумуштап барып калды. Нарынга кайта жол жүрөрдө автобекетке кызыл Жигулисин айдап, жол улаш бирөөнү ала кетейин деген максатта кайрылат. Караса, качанкы унутула жаздаган, бирок кез-кез сезимин чымчылап, санаасында жашап жүргөн баягы келин жука плащан, башында бир байлам жоолукчан, тушуна агылган машинелерге билинер-билинбес ийменки саресеп салып коюп, жол чекесинде турат. Жүгү дагы бар өңдөнөт. Бутунун жанында бир кичирээк, экинчиси чоң сумке турат. Имаш аны көрүп, көп жылдар кезиктире албай жүрүп, байкоосуздан алдына чыга келген жүрөгүнө бир боор адамын көргөнсүп, эмнегедир көңүлү элбирип кетти. Карасаң, аны күткөнсүп дал бүгүн жол жээгинде турганын. Машинени айдап тушуна барбаса болбойт. Ким билет, балким Нарынга жол тосуп тургандыр. Анда эле рас болбодубу? Машинесин жай жылжыта бейкапар турган келиндин жанына айдап барат Имаш. Өзүнүн үстү башына бир сыйра көз жүгүртүп, маңдайында илинип турган кичирээк күзгүдөн сыйда серптирген сакалчан өңүнө бир карап алууга үлгүрүп, анан Жигулисинен сыртка чыкты. Ушунда гана келип, экөөнүн көздөрү тиктешип калышты. Эт жүрөгү сезимтал бир тамыры зырп этип алды. Бир экирмемге карегинде кармала түшкөн келиндин көз карашы бурулуп кетпесин деп чыйпыйы чыгып ооз ачты. Саламатсызбы карындаш? Дароо алиге алган жок келин. Күткөн эместир. Таңыркагандай карап алып, анан ооз учунан көйретти. Саламатчылык. Канчалык өтүмдүү болсо дагы аял затына келгенде мүнөзүндө жалтангандык бар Имаш карпа-курпа чыга келип, бейтаныш адамга салам айткандан уялгандай бир чети алдан эмедей сезимден апкаарып, буттарын солбуп туруп, кайра унчукту. Сиз мени кыязы тааныбасаңыз керек. Атым Имаш. Сизди Нарындан көрчүмүн. Дагы эмне айтсам дегендей саам буйдала түшүп сүйлөдү. Жол тосуп тургансыз го? Ооба, мен сизди тааныйм. Келин сыпаа үн чыгарды. Кандайча деген кепти аз жерден айтып ие жаздап, сөзүн түзөп кетти Имаш. Рас, баягы бир окуядан кийин мени тааныбаган киши жоктур. Кабагы салына түшүп, доошу да күңгүрттөндү. Нарынга бараттым эле киши сала кетейин дегем. Балким сиз да менден коркуп, машинеме түшпөй коерсуз. Жок, эмнеге коркмок элем? А менден башка киши барбы? Мен сизди гана көрдүм. Эгер бөлөк жумушуңуз жок, даяр болсоңуз, анда кете бергенибиз оң. Кандай дейсиз? Мен макулмун. Башын ийкеди келин. Могу жүктөрүмдү кантсем? Кааласаңыз багажникке же жаныңызга деле алып алсаңыз болот. Келиңиз мен көтөрүшөйүн. Келиндин жүктөрүн алууга оңтойлонгонун көрө оозунуп кетти. Шаардан бир топ узап чыгышканча үн катышкан жок экөө. Кант шаарчасына жетип өтө бергенде гана жөн салды сурап койду Имаш катарында отурган келинден. Нарындан келгениңизге канча болду? Жөн жай эле келдиңиз беле? Жөн жай эле. Жообун дайындап тургандай бат айтты келин. Майда чүйдө мелкопытный товар алганы келгем. Кызым экөөбүз базарга чыга коебуз. Жумуш жок. Оокат кылыш керек. Түшүнөм.
Азыр баары кыйын. Кызыңызды көргөм, дайыма сиз менен жүрөт го. Өзүңүзгө окшош татынакай жакшы кыз. Окуйбу? Быйыл мектепке барат. Жооп берерин берип алып, келиндин жүзү саал албыра Имашты бир карап алды. Кечирип коюңуз, бирок сиз бизди кайдан көрүп жүрөсүз? Эми Имашка оңтойсузданууга туура келди. Ордунан козголо берип тамагын жасай сүйлөдү. Өзүңүз билесиз, Нарын кичинекей эле шаар эмеспи? Баары алаканга салгандай көрүнүп турат. Анын үстүнө машина менен ары бери көп жүрөм. Атыңызды билбейм, бирок сыртыңыздан 2-3 жолу көрүп калгам. Мени деле тааныйм дебедиңизби? Баягы 91-жылкы окуядан кийин элдин арасында ушакка калбадымбы? Сиз деле уксаңыз керек. Уккам. Башын төмөн сала акырын жооп кайтарды келин. Бирок ушак деген ушак, чын төгүнүнө жетиш кыйын. Кээ бир учурда ак адамды деле каралап коюш оңой. Ушул келиндин оозунан чыккан сөз Имаштын жан дүйнөсүнө жылуулук себелегендей бүткөн бою кубанычтан толкуп, жанында отурган келиндин жүзүнө абайлай көз жүгүртүп алды. Оюндагысын айтмайынча тура албаган чычкылуу кыялы бу жолу дагы адетин карматты. Сиздин бу айтканыңыз жабыркап турган жүрөгүмө даарыдай эле болду. Чынын айтсам, ал окуяда артык баш эч нерсе деле болгон эмес. Бирок эл оозунда элек барбы? Аябай учуртуу ийишиптир. Жеңил күрсүнүп жооп кайтарды келин. Азыр ушак айын сөздөр элдин эрмеги болуп калган сыяктуу. Мен эле өзүм тууралуу ойдо жок кептерди уктум. Айла жок, түтөсүң. Бой аялга түркүн сөздөр илээше берет турбайбы? Мисалы, мен сиздин машинеңизге түшүп жатканымды бирөө жарым көрүп калса эле, ушак кеп эртең тарайт Нарынга. Чегирткеден корккон эгин экпейт. Келиндин көңүлүн көтөрмөккө жылмая сүйлөдү Имаш. Өзүңүздүн таза экениңизди ичиңизден билсеңиз болду да. Өзүңүз айткандай, ак адамды каралаш оңой. Бирок туура кемчилик дагы кетти. Таптакыр эле өзүмдү таптазамын деп айта албайм. Тынымдан кийин кошумчалап койду. Жакшы ат бар, кууса жеткис, жаман ат бар, жууса кеткис деген кеп бар эмеспи? Жок дегенде ысымыңызды билип алайын. Галя. Сол күбөрөдү келин. Кыска сүйлөп туруп калган осол көрүндүбү келиндин сөзүн улап кетти. Мен сизди көрүп жүргөм 1-2 жолу. Көчөдө укчумун. Имаш деп көп айтышат. Бей-бечараларга көп жардам берет турбайсызбы? Кез-кезде. Бул багытта кеп кылууну ылайык көрбөдү Имаш сөздү бөлөккө бурду. Нарындын кайсы көчөсүндө турасыз, Галя? Чоң көчөдө. Имаш 1-чи жолу Галя деп атаганынан уламбы, жүзү кайрадан албыра түштү келиндин. Мечиттин жанындагы 1-чи эле үй. Жаңы мечитпи? Ким менен турасыз? Сураарын сурап алып Имаш кайра шашып кетти. Жаман ойлобоңуз, мен жөн эле сурап калдым. Кааласаңыз буга жооп бербей койсоңуз деле болот. Эмнеликтен болбосун? Келиндин үнү батымдуу угулду. Жашырганда эмне? Жолдошу менен ажырашып кеткем. Атам кайтыш болгон. Апам, менден кийинки сиңдим, иним Нурзада, кызым болуп, 5-өөбүз бир үйдө турабыз. Ар кимиси өз ойлоруна чөмүлүп кетишкендей унчукпай калышты. Бир маалда Имаш алдыртан караса, Галя бет алдын тиктеген калыбынан жазбай күлүмсүрөп отуруптур. Оюңузга бирдеме түштүбү? Имаш алдын караган бойдон үн катты. Жөн эле. Сиз мен көргөндөн башкача экенсиз. Кандайча? 1-чи көргөндө сакал коюп алганыңыздан болуш керек. Сүрдүү көрүнгөнсүз. Бүгүн болсо жакындап келгенде бөлөкчө. Сизге сакал жарашпайт экен. Комплиментиңизге рахмат, күлүп калды Имаш. Чын айтам, кызарды келин. Ишенем, жөн эле айта салдым. Апам да айта берет. Алып эле салчы, жаш туруп эмнеге сакал коесуң дейт. Мен болсо айтам, Мухаммед пайгамбарыбыз сакал коюп жүрчү экен. Мусулманчылыкта сакал коюу сүннөт катары эсептелет. Ошол үчүн коюп жүрбөйүнбү апа деп коем. Азыр айтпай калды. Көнүп калды окшойт, жарыктык киши. Өзүңөр кайсы жерликсиңер, Имаш байке? Айлыңар кайсы дегеним? Атам эчки баштан, апам ат башынын кара суусунан. Ой, анда менин апам да эчки башчылык, кыйыр тууган болуп кетет турбайбызбы? Ууруңар кайсы? Биз Тыным Сейитпиз. Атам Чүйлүк, Кара Балтадан, Солто. Анда элдин айтканы чын турбайбы? Солтонун аты күлүк, ити алгыр, кыздары сулуу болот деп коюшат. Кайдагы сулуулук? Галя терезеден сыртка карады. Мезгил учкан куштай өтүп баратат. Күрсүнүп койду.
Ошондон холодный абадага чейин жымжырт баратышты. Адаттагыдай жолдун эки катарын боз үйлөр ээлеген. Машина токтосо эле чуркашат. Эптеп күнүмдүк бышырган тамак ашы өтүп кетип, анын эсебинен кийинки күнгө азык түлүк сатып алып, киреше түшүп турса болгону. Жүргүнчүлөрдү бир-бирден таламай, гермур айтышмай. Жүрүңүз Галя, жол узак, шам-шум этип алалы, деди эле. Мен тамак ичпейм дегенне болбой суранып сыртка чыгышты. Биердин ырыскысынан да ооз тиегетиңиз, чок отуруп көңүл кунак тартып, ырыскыдан даам сызган, ортого көрүнбөгөн достук көпүрө куруп коет. Боз үйдөн эски тааныштардай кабактары жаркырап, көңүлдүү чыгышты. Каз катар тизилген боз үйлөрдүн эң четкиси каректен үзүлгөндө Имаш ойлуу кеп унчугуп улады. Жолго көп чыгам, ары бери өткөндө ушул жерге токтойм. Көпчүлүгүн өңүнөн да таанып калат экенсиң, бирок өзгөрүү аз. Мындан 4 жыл мурунку жолуңдан тосуп, байке биздин боз үйгө жүрүңүз деп колдон сүйрөгөн секелек кыз эми бойго жеткен сулуу кызга айланган. Дагы жылдар өттү. Ээси баягы эле көрүнүш. Не турмушка чыгып ажырашып, кайра келип соода кылып жатканын билбесең, бирок мурдагыдан алдаганча өткүр. Ал турсун жанындагылар менен акыйлашып жаткан тили ачуу, кексе аялдарга окшоп калган. Кантсин, антпесе түнү бою мээнет кылып, эртең мененкиге дайындап койгон тамак өтпөй калып, ачып кетсе, кийинки күнү кандай болот? Аяйсың бир жагынан. Бир чети балалыгы, жаштык доору, жолдун боюнда чала уйкулуу, билимсиз аялдык кичинекей бакыттан кургалып, ары бери өткөн чөнтөгү калың, дөөгүрсүгөн кээ бир жигиттердин торуна да илинип, жем болуп, акыр аягы куу арамза аялга айланып, тамак ашын кандай соодаласа, денесин да ошондой соодалаганга көнүп шуркуя аялга айланганын эстесем кейип кетем. Кээ бирөөнө ушул сөзүңдү айтсаң, тагдыр деген ушул, мындан өткөн кайгылуу тагдырлар бар деши мүмкүн. Бирок өзүңүз ойлоп көрүңүзчү, бир аял келечекте шаар болуп кетчү бир муундун өкүлү да. Анын дүйнөгө болгон көз карашынан, адамгерчилик нур наслинен көбөйгөн, аял энелик бийик сезим ойлорунан кийин андан көбөйүп улана турган укум тукумунун болочок бактысы тагдырына байланыш болуп жатпайбы? Ал эми мындай тагдырлар канча. Чакан кыргыз элинин кирдүү кол тийгиз кыздары четинен эле ушинтип ыдырай баштаса, келечегибиз кандай болот? Ошону ойлоп эле капамын. Ушинтип коюп өз оюнан уялгансып, бир кезде үн катпай калды Имаш. Галя ага жооп катар эмне дээрин билбей, бир эсе ичинен таң калды. Ал арасында ысымы көп аталган, бириси мактап айтса, айрымдары ушагайың сөз айткан. Сыртынан комсоо бир туруп мизба кыстай сүрдүү көрүнгөн жигиттин ичинде ушунчалык уюлган ойлор жатканына таң берип, анын сезимталдыгына ичи жылып, чынчыл боорукер турпатына баа берди. Жүрөгүнүн тереңинден чыккан сөздөрдү айтпай унчукпай калууну ылайык көрбөдү. Сөз улап кетти Галя. Туура айтасыз, деди канча бир убакыттан кийин. Эл куурап кетти. Бирок ар ким кыйынчылыкты ар кандай көтөрө турбайбы? Чыдаш керек го менимче. Кээде туруп мен деле алсыздыкка жеңдирип коем. Анткени гезиттерди окусаң, элден уксаң, жакшылыктын жышааны жоктой. Адамдар бири-бирин тоноп, карактап, кескилеп, өрттөп жаткандай. Жашагың да келбей кетет. Кайра туруп кызымдын келечегин ойлоп корком. Бала үчүн дагы жашаш керек турбайбы? Жашаш керек, туура. Басыныкы шыбырагансып үн чыгарды Имаш. Максат коюп жашаш керек. Мына сиздин максаттарыңыз бар. Кызыңызды ойлойсуз. А мен элди ойлой берем. Балким бойдок болгонман болсо керек. Үйлөнүп балалуу болсом, балким ойлорумда бир нукка түшүп калар беле. Азыр болсо ойлорум чачырайт ар кай жерде. Анда үйлөнбөйсүзбү? Тигинин тыным алганынан пайдаланып суроо берди Галя. Эмгиче эмнеге үйлөнбөй жүрөсүз? Ылайыктуу жар жок десем, калп айткан болор элем. Жүзүнө күлкүнүн көлөкөсүн түшүрө токтоо сүйлөдү Имаш. Менимче өзүм ылайыксыз болуп жатат окшойм. Жашым 33-тө. Карт бойдок атым бар. Анан бул сакалдан да үркөт болуш керек.
Андай эмес болуш керек. Менин оюмча адамдын ички сырын билиш үчүн 1-2 жолу сүйлөшсө, дээрлик көпчүлүгү сыртынан шек санашпайт, жакыныраак келгенде башкача адам болуп чыгат. Адам ошол үчүн татаал. Мен ойлойм, ар бир адамдын бул дүйнөдө түгөйү бар. Түгөйсүз адам болбойт. Көңүлүнө төп келген адамды табыш кыйын, бирок издегенден талбаш керек. Бирок издегени табылып калса, андан өткөн бактылуу адам жок. Туурабы, байке? Имаш башын ийкеди. Атыгүл жылмая карап койду Галяны. Күрөң көз айнеги калкалаган карегинен алда бир окуяга болгон үмүттөнүү, элдир-селдир кубанычтын учкуну жаркырап көрүнүп тургансып кетти. Балким ушулдур. Эр адамдын зайыпка карай болгон алгачкы арзуусуна тымызын жетеленүү ичке көзгө илинбеген купуя чыйырлардын бири. Адатта мындай тымызын таанылган чыйырдан кийин жаамысы керекке сүртүлүп, даана баштайт эмеспи? Ар бир кыймыл мурун көнүмүш сыякы сезилген азыркы алдыртан тиктеген көз караш толкундаткансып, чакан шыбырттан тарта айтылган сөздөргө чейин айрыкча бир кубатка, касиетке ээ болот. Көз жаздымда эч нерсе калбайт. Уурутту тепкен билинер билинбес бүлк этип жылмаюу, күн нуру чагылышып кеткендей, көз кычыгындагы жылт деген учкун адамдын муң аралаш терең акыл оюн билгизүүчү эки каш ортосунда жиктиле түшкөн сызык тескерисинче жер бетине таң шооласы жаркырап төгүлгөндөй адамдын байоо наристе баладай мүнөзүнөн кабардар берүүчү тунук көз карашы, ошого жараша жүрөктүн тереңинен чыккан ачык дил күлкүсү баары биригип келип кулк мүнөзүнө аныкталат. Мында жүрүп отуруп сезимдердин өзгөчө гана белгилүү касиети аркасында жуурулушуп, ширелешип, ажырагыс бекем байланышта болуп, эки адамдын үнү, өңү жылуу сезилип, ар кимисинин өздөрүнө мүнөздүү эмчилиги убактылуу артка сүрүлүп, бири-бирине магниттей тартыла баштаганын ким тана алат? Кубакынын белинде баратышат. Орто токой суу сактагычы далдаалаган кырчадан имерле бергенде төмөндө көкмөк болуп жаткан суу таң шооласындай жарктей түштү. Суу сактагыч деген эле аты болбосо, этек жеңи жайылган ысык көлдүн бир чоң үзүмүндөй болгон көгөргөн көл. Жээгинин баары майда кум. Атайлап жасап койгонсуп ири кооз булуңдары бар. Тегереги тоо. Ушул жерде тайкем жашайт. 3 жылдык жылаңайлак балалыгым калды. Жолдон көзүн албастан сүйлөдү Имаш. 3 классты бүткөнгө чейин ушул жерде болдум. Андан кийин деле жүрө берет белем. Баламында чоң апамды сагындым го. Жер тепкилеп эле чоң апама барам деп ыйлай бериптирмин. Ошентип кайра нарынга окуп калбадымбы? Балалык. Имаш байке, сиз нарында чоңойгон турбайсызбы? Ата-энеңиз, бир туугандарыңыз бар да. 3 бир тууганбыз. Менден улуу агам, анан иним бар. Экөө тең үйлөнүп жайланышкан. Мен эле боймун. Апам бар. Мен да сиздей атасыз өстүм. Атабыз биз кичинекей чакта эле каза болуптур. Мүрзөсү жолдун боюнда. Эчки башка кире беришти. Машине зымырап чакырым артынан чакырымды калтырып, долон ашуусуна жете келди. Ашууга ирмеле берер түзөңчөдө 2 боозуй тигилип турат. 7-8 аял үстөлдү коюп алышып кымыз сатып жатышат. Ойноп жүргөн тестейер балдар көрүнөт. Суу жакалай кеткен шибер чөп. Сыдырым жел жулмалашып ойноп жүргөн тестейер 2 баланын маңдайындагы көкүлүн, энесинин кашында турган секелек кыздын саамайын эркелете бириндеткени болбосо, күн жылуу. Шаардагыдай төбө куйкалаган аптап жок. Имаш машинесин жол жээгине аялдатты. Жүрүңүз, деди Имаш, оң ыптаасындагы Галяга бурулуп. Кымыз ичип келели. Кантсе да нарындын кымызы эмеспи? Мейли. Баштагыдан өтүмү арта түшкөн Галя сыртка чыкты. Анын басыгына тууралап Имаштын жакыныраак кадамдап баратканын билсе да, баары бир ичинен ийменсингендей арткараак басып келатты. Жакшы турасыздарбы? Соодаңыздар жакшы болуп атабы? Эски тааныштарындай жалпы учурашты Имаш. Көрсө чын эле билишет окшойт. Айрыкча ортодо турган көйкөлгөн толук орто жашар аял Имашты көрө сала үнүн угуп кол серпти. Алдыңа кетейин, Имаш. Деги кайда жүрөсүң көрүнбөй? Жоголуп кеттиң го. Ушуякта эле эже. Чарбачылык иштер менен. Өзүңөр кандай турасыңар? Бала чакаңар тынчпы? Тынччылык эле. Бу жаныңыздагы ким? Келинчегиңизби? Үйлөндүңүзбү?
Капысынан берилген суроодон улам ыңгайсыздана түшкөн Имаш жооп берерден мурда кабак астында тиктеп алды Галяны. Жүзү мойнуна чейин кызара түшүптүр келиндин. Үйлөнө элекмин эже. Аты Галя, нарындык болот. Жолулаш келатабыз. Элет адамына мүнөздүү, болгонун болгондой балп этип айтып салчу кыялы кармады белем. Ботом, ушул кезге чейин деле үйлөнбөй жүрөсүңбү? Ушинтип кантип болсун? 30дан өтпөдүбү жашың. Кандай гана соонун жигитсиң? Эмгиче колуктуң жок. Айтчы буга. Галя дедиңби атың? Бир жерде кемтиги жок жигит 30дан өткөнчө суубай салтаң жүрөт. Сиңдиме өзүң турмушка чыккансыңбы? Жолдошуң барбы? Жок. Тил күрмөгөнгө араң келди Галянын. Кулагына чейин кызарды. Кокуй, мына даяр колукту. Мөлтүрөгөн жакшынакай кыз экен. Же эмне сүйлөшүп жүрөсүңөрбү? Тактады кымыз сатып аткан аял оюн чындан. Имаш байке менен бүгүн эле тааныштык. Коюңузчу эже тамашаңызды. Эмне дээрин билбей уялганынан ууртун жыя албай турду Галя. Ой, мен тамаша кылган жокмун, ушинтип тамаша кылчу эле. Эмне, Имаш жаман жигитпи? Имаш эмне карап турасың? Өтүмүң жок белемсиң. Карачы Галяны. Мындан артык колуктуну кайдан табасың? Кол кармашып жашай бергиле. Ай эже, уялтасыз да, күлдү Имаш. Андан көрө кымызыңыздан коюңузчу, суусап кеттик. Кымыз эч жака качпайт, андан бетер жаңкылдады аял. Азыр силерге чанаштан коюп берейин. Ыш жыттанган балдай болгон сонун кымыз, ичкиле айланайындар. Бирок жанагы сөзүмдү ойлон, нарынга жеткенче көп бар. Макулбу Имаш? Макул эже. Күлүп кутулду Имаш. Ичпейсиңерби эми бирден? Алыңар ушулбу? Үркөр жылдыз чыга элек, кымыз күчүнө келе элек маалы азыр. Жумшак, жагымдуу мезгил. Коркпой иче бергиле. Галя, ич, садагасы. Мени кечирип кой, мен ушинтип тамашалай берем. Ичкиле. Эже, рахмат, бир чыныдан ашык иче албайм. Анда жолдон ичкиле, желим идишке коюп берейин. Баргандан кийин деле муздак жерге коюп койсоңор тура берет. Сага малгымыз. Рахмат эже, кымызыңыз балгымыз экен. Колуңузга береке берсин. Дагы бирден ичпейсиңби Имаш? Жок эже, кымызда үйлөгөндө көрсөтүп коет. Ичкиликте эле көрсөтөт. Нарынга жеткенден кийин ичермин. Могу 5 литрлик 2 канистрге 2 бөлөк кылып куюп берсеңиз ала кетейин. Макул Имаш. Ар бирине 1 литрден сүт коюп коеюн үстүнө. Ого этер жакшы болуп калат барганча. Мейлиңиз эже. 2 канистрди 2 колуна алып машине жака басаарында кош пеш сөзүн айтышты 2 жаш. Болуптур эже. Жакшы калыңыз. Жакшы калыңыз. Жакшы баргыла. Жолуңар шыдыр болсун. Имаш, унутпа айтканымды. Тамашасы менен, бирок эмки келгенде колуктуң менен кел. Жакын арада, макулбу? Макул эже. Ай эже. Башын чайкап күлүп сүйлөдү Имаш узап баратып. Машина ордунан жыла бергенде Имаш Галяга жүзүн бурду. Сиз эженин айткан сөздөрүн көңүлүңүзгө албаңыз. Жакшы адам, тилегени жакшы. Сизге тууган болуп кетеби? Жок, эч кандай тууган эмес. Кандай десем, чекесин буруштуруп Имаш ойлонуп туруп, Имаш ойлонгон түр көрсөтө. Бир кыжаалат иши бар экен, ошону бүтүрүп бергем. Ошондон кийин эле бир туугандай болуп калдык. Мен да угуп жүрөм көп иштериңизди. Имаштын ага таң калыштуу көз жибергенин байкап, сөзүн оңдоп кетти Галя. Жакшы иштериңизди. Көп адамдарга жардам берет экенсиз. Башында болсо сиз тууралуу башкача ойлоп жүргөм. Баягы ресторандагы чуудан кийинби? Кабагы салаңдай түштү Имаштын. Жок, ага чейин. Ал эмне ой, кандайча? Сиз көңүлүңүзгө албаңыз. Суранычтуу сүйлөгөн Галянын өңү тамылжы башка жака карады. Мен сиз тууралуу агынан биле электе хулиган мушташтарды жакшы көргөн, эч кимден тайманбаган, баары корккон киши элестетчүмүн. Анткени көпчүлүк айта беришчи, Имаш кыйын, Имаш айтыптыр, Имаш десе унчукпай калыптыр. Ушундай сөздөрдү укчумун. Менин иним Өмүрбекти айтып келчү. Имаш байкемди баары сыйлашат. Анын сөзү закон деп. Кызык экен. Таң калгандай күбөрөндү Имаш. Жада калса таңдануусун далилдегиси келгендей көз айнегинин ортосун сыйпалап, анысын сөмөйү менен басып койду. Менин мынчалык атым чыкканын билбептирмин. Рас жел болбосо чөптүн башы кыймылдабайт дешет. Апам да айтат. Кырылышса өздөрүнчө кырылышсын, сен унчукпай кете бербейсиңби дейт. Мен деле ошентейин дейм, бирок көзгөрүнө эле же күчүнө же мансабына таянып алып
бир алсызды алдуу кордоп жатканын көрсөм чыдабайм, ит атайым тутулуп кетет. Кандай барып кийлигишип кеткенимди өзүм деле байкабай калам. Жөн эле өлбөгөн жерде калам. Колум да тиет, тилим да тиет. Анан ким жаман, Имаш жаман, ошентип жүрүп жаманатты да болдум. Бул менин кемчилигимби, жакшылыгымбы өзүм да түшүнбөй калам кээде. Башым катат. Мен акыркы айларда көрсөм да көрмөксөнгө салып теңелгенди койдум. Качанга чейин чыдар экенмин билбейм. Ичим бушат, бирок дагы эле бир жамандыкка кабылбасам экен деп сактанып жүрөм. Алсыздарды коргогонуңуз жакшы, бирок ойлонуп туруп муну сүйлөдү Галя. Кийлигишпей койгон деле оң. Ар кандай адамдар бар. Бирөө болбосо бирөө жок жерден мертинтип коюшу ыктымал. Ооба, түрлүү адамдар бар. Имаш байке, өзүнө көңүл бургуза сүйлөдү Галя. Кандай деп ойлойсуз? Азыркы кымыз сатып жаткан аялдарды дагы аяйсызбы? Жана холодная водадагы кыздардын тагдыры тууралуу сүйлөгөнүңүз эсиңиздеби? Эсимде. Чекесин кайрадан бырыштырды Имаш. Кандай десем, мунун эки жагы бар. Биринчиси качан эле кыргыз суусундук сатчу эле. Экинчи жагы заманга жараша болуп жатпайбы? 4 түлүк мал азайды. Айрыкча камбар ата жылкынын тукуму. Тяншан мал киндиктүү, өрүшү жайлуу, чөбү ширелүү, канча күтүрөгөн мал туяк басса дагы сыйчудай жайыттары кең өрөн. Анда эмнеликтен жылкылардын тукумун көбөйтүп бээ байлап, кымызды саабаларга бышырып, ошол эмгектин үзүрүн көрүүгө болбосун. Бир эле кымыздын өзүндө организмге керектүү 16 витамин бар деп уккам. Мейли өткөн кеткен меймандар, чет өлкөлүктөр ышталган чанаштын буркураган кымызын ичсин. Бала чака ичет, ден соолугу оңолот. Кыргыз элинин каны тазарат, улан денеси чымыркайлуу төрөлөт. Болгон моминтип жол жээгинде эртеден кечке акыйтып тургузуп койбой, бээ байлаган үй бүлөлөрдүн турмуш тиричилигине, жашоосуна шарт түзүп бериш керек. Арыдан бери чала учук 4 бурч кылып бүтүрө салбай, ошол жергиликтүү элдин тарыхына өзгөчөлүгүн белгилей кете турган архитектуралык түзүлүшү боз үйгө же тоолорго окшош курулуштар тургузулса жакшы. Ошондо курулушчуга, архитектор, сүрөтчү, малчыга баарына иш табылат. Бир курулушту аяктаганда экинчиси, үчүнчүсү перспектива түзүп берет. Мунун дагы бир жагы элди узуп аткан арак өзүнөн өзү четке сүрүлүп калмак. Чет өлкөдөн чыгарылган Coca-Cola, Fanta, консерванттардан даярдалган суусундуктарга салыштырганда биздин кыргыздын кымызы алдаганча артык эмеспи? Суусунуңду кандырат, дарылыгы дагы күчтүү. Ушуну айтып келатканда долоон ашуусунан дөңгөлөктөй ойку кайкы чимирилген эсепсиз имерилиштеринин биринде жолдун жээгинде алюминий бьот көтөргөн 2 тести эр турат. Жаш курагы ашып эле кетсе 7-8. Бири жылаңбаш, кулагы делдейген бала, экинчиси атасыныкы не агасыныкыбы кыргыз калпакты башына кийип алыптыр. Калактай болуп күнгө тотуккан, жүзү зорго көрүнөт. Алар сол жакта жолдун жээгинде турушса, оң кол тарапта 3 боз үй төмөндөгү жайыкта. Үйлөрдөн кирип чыккан киши кара көзгө чалдыкпайт. Бир эле асманга караан чолок керней темирмеш турат. Ашуудан баратканда катуу айдай албайсың. Балдардын тушунан кыбырап өтүп берерде алардын чыңылдаган үндөрү угулду. Айран алгыла, айран, айран деп кулак тундура чыңылдашса, экинчиси кош колундагы тутам ышкынын соолуктура булгалап, ышкын, ышкын деп токтоосуз кыйкырат. Биресе караганда азыркы заманга мүнөздүү, кадыресе көрүнүш, биресе карасаң белинен оролгон тулаң чөпкө томолонуп жумаланып балалык оюнга кумарын кандыруунун ордуна тигинтип эки баланын эки жолдун таманында серейип эртеден кечке наркы терке өткөн машиналарды көрөрү менен каргылданып кыйкырып турганын эрксизден жүрөктү зырп эттирет. Имаш өтө берип тормозун басты. Токтогон машинени көрүп, артынан тызылдап чуркап келаткан балдардын караандары. Алдыда ышкынын булгалаган бала келатат. Тигинисинин жүгү оор белем 5 литрлик айран куюлган идишти көтөрүп, бир жак капталына кыйшая, анын үстүнө башындагы чоң калпагы баскан сайын көзүнө түшүп, жүдөттү көрүнөт, ийилип жай кадамдайт. Албеттүү денесин козгоп, машинесинен түшкөнчө астындагы бала Имашка жетип келди. Ассалому алейкум байке, деди салам айткыча энтигип. О, мурдуңду урайын, тамаша көй айтты Имаш. Ордуңарда турсаңар өзүм басып барбайт белем жаныңарга.
Кана берчи, ышкыныңды көрөйүн. Жаңы эле үзүлгөн окшойт, Эртең менен байке, үзгөнбүз. Сип-свежий. Сип-свежий? Ха-ха. Чын дилден көзүнөн жашы чыкканча каткырып күлдү. Көз айнегин колуна алган боюнча дагы эле күлкүдөн ууртун жыя албай туруп, машинесинен Галя отурган айнек тарапка өңүлүп сүйлөдү. Галя, угуп атасыңбы мынабу баланын сүйлөгөнүн? Сип-свежий экен. Андай болсо алалы. Солкулдаган соонун тоонун ышкындары тура. Баарын алабыз, ап кел баарын. Атың ким сенин, жигит? Сапарбек. Соодасынын жүрүп ышкындарынын түгөл өтүп кеткенине кубанычтуу, бир чети мынабу залкайган москоол адамдын өздөрү менен тең атадай сүйлөшкөнүнө муюлуп, жанындагы эчак битонун жерге коюп, башындагы чоң калпагын желкесине түрүп койгон кетирейген мурун кара баланы көргөздү. Мунун аты болсо Зарлык. Экөөң эмне бир туугансыңарбы? Жок, үнүн созо сүйлөдү жаңы келген бала. Кошунабыз, дайыма бирге конобуз ушу жерге. Ой Азамат, айлыңар кайсы? Оттук. Андайыңар чын болсо куйбайсыңарбы айраныңардан? Галя, балдардын айранынан ичели. Мен ичтим. Галянын үнү чыкты машиненин ачык турган эшигинен. Жанагы кымызга эле тоюп калдым. Келе мен куяйын, оорго битонуң, кантип көтөрүп келип жүрөсүң? Эптеп жеткиребиз экөөлөп. Мурдун шуу тарта сүйлөдү биринчи келген сары бала. Өтүп атабы айран ышкындарыңар анан? Күн ысыкта жакшы өтөт, кээде өтпөйт, кайра көтөрүп кетебиз. Да. Ойлонгосуп туруп сүйлөдү Имаш. Ата-энеңерге жардам берип жаткан турбайсыңарбы? Мунуңар аябай жакшы да. Жакшы балдар экенсиңер. Бирок машина келатканда жолго чукул турбагыла. Имерилиштен берирээк же нарыраак тургула, болбосо силер кичинекейсиңер да, машина байкабай уруп кетет. Ошенткиле макулбу? Макул байке, ошентебиз. Чыңкылдашты балдар. Имаш далдайган кебетесинде ушунчалык сүймөнчүлүк менен серейген эки баланы көпкө карап калып, анан сүйлөдү. Качан окуйсуңар мектептен? Быйыл барабыз окууга. Экөөбүз тең. Зарлык экөөбүздүн апаларыбыз айткан. Айран ышкын саткыла, чогулткан акчаңарга сумке жетират, анан кийим алып беребиз деген. Чогултуп жатасыңарбы? Ооба, аз-аздан. Мулдуюп койду кийинчерээк көрүнгөн чоң калпак бала. Галя, ичиңизчи айрандан. Ынак сонун айран экен. Балдар да кубанып калышсын. Имаштын добушунда сураныч, атыгүл жалоорунку ыргак туюлгандыктан Галя макулдугун билгизе машинеден сыртка чыкты. Анын үстүнө ага тете Имашка кошулуп, эки бала дагы чурулдап ийишпеспи? Ичиңиз эже, жакшы айран. Ичейин, күлдү Галя. Ал да балдар менен сүйлөшө кетти. Балдардын бизнесине жол таба албай кетели. Имаш чөнтөгүнөн топ акча алып чыгып, арасынан 250 сомдукту алып, Сапарбек менен Залкарга карматты. Жакшы балдардан болуп өскүлө. Ата-энеңердин тилин алып макулбу? Эмнегедир балдар жооп айтуунун ордуна бири-биринен анын колдорундагы 50 сомдукту кармап, жүздөрүн Имашка бурушканы менен чоңураак көрүнгөн сары бала ооз ачты. Байке, майдабыз жок, жолго азыр эле чыкканбыз. Ала бергиле. Ал силердин эмгегиңер. Колун шилтеди Имаш. Анан туруп эсине бирдеме түшкөндөй калдаңдаган шашмалыгын карматты белем машиненин багажнигине чуркады. Көп жүктүн арасын аңтарып теңтерип жатып, издегенин тапты окшойт. Эки колуна Фанта деген жазуусу бар эки желим бөтөлкөнү жогору көтөрүп алып, алюминий бетонду эки жагына алоолошуп кармап, узап бараткан кош караганга карап, булгалап кыйкырды. Ой, кичинекей баатырлар, токтогула! Галя машиненин арткы айнегинен серп сала, жол жээгинде бетегедей болгон эки баланын жанында бирөөсүнүн чачын уйпалап эркелете, экинчисинин көзүнө түшүп калган калпагын түздөп, Имаш алда бирдемени айтып, колу менен жаң сагылап турат. Сапарбек менен Залкар болсо ооздорун аңырайта ачышкан тейлеринде алардын жанында дөөдөй болуп көрүнгөн москоол адамдын сакалчан жүзүн, күн нуруна чагылышкан көз айнегин тиктеп, боолоруна 1 литр суусунду куюлган желим бөтөлкөлөрдү кыса кучактаган боюнча нес. Имаш ордуна олтура берип, машине от алдырып жатып, унчукту. Көп кармап койдум окшойт, кечирип коюңуз. Жок, эмнеге, аман эсен жетсек болду нарынга. Эми сизди кыйнайм. Жолдо атамдын мүрзөсүнө токтоп, Куран окуп өтмөйүнчө жаным жай албайт. Окуй бериңиз. Аста унчукту Галя. Туура түшүп, качан машине долондон кыялай төмөн түшүп, оң жактагы Соңкөл Төлөк деген жазуусу бар көрнөктүн тушуна келгенде, өңүнө саал жылмаюу киргизе сүйлөдү.
Мен бир нерсеге таң калып жатам Имаш байке. Эмнеге? Кээде бир адамдын жанында 10 жыл чогуу жүрсөң да сырын толук түшүнбөйсүң. А кээде мына сизди Бишкектен ушул жерге келгенче аз да болсо мүнөзүңүздү түшүнгөнсүдүм. Эмнени түшүндүң? Кандай десем, муну түшүндүрүп айтыш кыйын. Мисалы, боорукерлигиңизди мурун деле угуп жүргөм деңизчи. Кары картаңдарга каралашат деп. Ойлочумун, бой болсо акчасын чачат да деп. Азыр болсо байкап жатам. Ашыкча байлыгыңыз деле жок окшойт. Бирок жанагы балдарга кылган мамилеңиз аябай катуу таасир этти. Аз жерден көзүмдөн жаш чыгып кете жаздады. Демек сиз дагы боорукер жансыз. Сүйлөп атып Галянын жүзүн ирмем тиктеп алды Имаш. Кеп боорукерликте эмес го. Кеп адамдын өзүндө. 5 маал намазын үзбөй окуган бир такыба адам менен таанышкам. Кээде бир турмуштун суроолоруна жооп таппай өтүнө калганда же күн жарык көрүнгөн жашоо бүгүн көз алдыңа күңүрттөп, көзгөрүн эле каралык жеңишке жетип, атык бут алдында тебеленип жатканда, көргөндө ички дүйнөм куурулуп кыйналып кеткенде ошол кишиге кайрылам. Адам ата Хава энеден баштап жер үстүндөгү тириликтин уланышы, эзелтен берки жамандык менен жакшылыктын ортосунда келаткан күрөш, Нурк насил ыймандуулук тууралуу шарияттан кеп салып берет. Ошол гана жаратыма дары сепкендей таасир берет ошол кишинин айткандары. Бирок көп суроолорума жооп таба албайм. Жанакы такыба адамдын бир жолу айтканы эсимде калыптыр. Пенделердин көздөрүн жапкан пардалар көп дейт. Ар кайсы адамдыкы ар кандай экен. Бирөөнүкү көп, бирөөнүкү азыраак. Менимче ошол адамдын нурк насили, адамгерчилиги, ыйманына байланыштуу болсо керек. Адамдар баары бирдей дүйнөгө миз басып турушканы менен кареги аркылуу көңүл кош карап коюуда эмес, жүрөгү, ички дүйнөсү менен көрө билиши керек турбайбы? Намаз окуш керек, саждага баш койгон Алла Таалага жакыныраак болосуң. Мурун буга чейин пенделик кылып, байкаса албай жүргөн нерселерге баам салып, канчалык Кудайга жакын болсоң, ошончолук көзүңдү жапкан пардалардан улам бири сыйрылып түшөт деди. Чын эле ушул сөзгө уюдум. Галя, жанакы жол жээгинде айран сатып аткан балдарды көрбөдүңүзбү? Бир күндө канча адамды көрөм. Кубанганы бар, кайгырганы көп. Ошондой кишилер кезигип чоң жардам бере албасам да, жылуу кебимди айтып, колунан кармап койсоң, жеңилденгенсип калам. Көздөгү каптаган бир пардадан аарылып, жеңилденгенсип калам. Сезем ичимде дагы эле көзүмдү тунарган парда көп деп. Кызык, кээде ойлойм, бул биздин президенттерибиздин көзүндө канча пардасы бар болду экен деп. Бир гана президент эмес, журт башкарган акимдердин көздөрүндө канча парда бар экен деп. Ким билет? Жылыш жок, эл болсо кыйналды. Кыйналгандан кыйналып эле баратат. Жалкоолук жондон басты. Депутат акимди эле кыйратабыз деп эле. Же эл көтөргөн орунга отуруп алгандан кийин алардын көздөрүндөгү пардалар азаймак түгүл, кайра көбөйүп жатабы? Түшүнбөйм. Монобу чиедей жаш балдардын оюндан, окуусунан өксүп, ата-энесинин мойнуна асылып эркелеп өсүүнүн ордуна машине тосуп кыйкырып, айран сүт сатып жүргөндөрүн көрбөйсүңбү? Анда алар караманча сокур болуп калышкан го дейм. Президент жан жөөкөрлөрү менен нарынга келатканда бул кымыз саткан аялдарды, балдарды бул жол жээгинде тургузбай калсын. Сөзгө аралашты Галя. Бир жолу кайсы бир жылы холодная водага тизилген боз үйлөрдүн бардыгын алдыртып таштаганын көргөм. Эл эмне кылат башка? Мына мен кызым экөөбүз нарындын базарына соода кылганы чыга коебуз. Мен бир жака кеткенде кызым эле соода кылат. Эмне кылсын? Үйдөгү агам да оорулуу болуп калган. Аны караш керек. Кызым Нурзада эми мектепке барат. Ага кийим кече керек. Баягы эле бүтпөгөн көөртирлик. Нурзаданы коюңуз, андан кичинекей 3-4 жаштагы балдар, кыздар үстөлдөрүн коюп алып көчөдө отурушат. Билбейм деги кандай турмуш болорун. Машине зымырап баратат. Ошондон тарта ой санага чумуп кеткендей ар кимиси унчукпай калышты. Анын үстүнө эчки башка дагы жакындашты. Адатынча машинесин жолдун жээгине токтотуп, үнсүз томсоргон бейиттерди карап алып, Имаш Куран окуду. Бейиттерине бата тарткан соң, андан ары сапар улашкан. Ким билет, ошол саамда кыңай турган машиненин ачык эшигинен эки караан алакан жайып, анан Куран окуган бирөөсү оозун кыбыратып, арбактарга багыштап, артында калган көздөрү тирүү урук тукумдарына жараткандан өмүр, ден соолук,
беришин сураганында соу тийсин деп окулган Ракым ата ордунан козголо, баатыр келбет кашы түктөйгөн айбаттуу жүзүн бура, тукум жуураты Имаш менен Галянын өмүрлөш түгөйлөр болуп калаарын алдын ала тойгандай жүзүнө алакан тартып батасын берген чыгар. Нарынга жакындап калганда гана Имаш кайрылып бир сөз айткан. Галя, унутпай канистрдеги кымызды ала түшүңүз, атайын сизге алгам. Кары кишилерге жакшы эмеспи? Апаңыз ооз тийип койсун. Рахмат. Андан кийин 2-3 курдай жолугушуп, асманда буйрук болдубу, көп узабай 2 жаш баш кошуп алышты. Жыл өтпөй перзенттүү болушту. Анда Имаш Казакстандагы иштери менен жүргөн, 2-3 күнгө узартпай айы күнүнө жет келинчегинин алабалын телефон аркылуу сурап туруучу Имаш трубканы колуна алары менен 1000 чакырымдан ашык алыстыкка созулган түйүндүн аркы башынан: «Ассаламу алейкум, Имаш байке. Сүйүнчү, Галя жеңем эркек төрөдү. Уулду болдуңуз, Имаш байке. Угуп атасызбы?» деген толкунданган инисинин үнүн укту. «Угуп атам». Өзүнүн үнү өзүнө араң угулгансып саамга эндирей түштү. «Качан?» дегенге ал араң келди. Кечинде көз жарды. «Байкем, эмне унчукпай калдыңыз? Же эмне кубанганыңыздан абдырып калдыңызбы? Угуп атасызбы? Сүйүнчүмдү мол кылып өзүмө бересиз». Болсун. Тили эми араң күрмөөгө келгендей эриндерин кыбыратты Имаш. «Кайсы больницада? Шаардыкындабы?» «Кантта, өзүбүздүн эле больницада». «Апамчы?» Дир кагып алды Имаштын жүрөгү. Уктубу апам неберели болгонун? Ден соолугу кандай болуп калыптыр? Үнү эми баштапкы калыбынан катуураак чыкты. Эне болбосо балагайдан дүйнөгө жаралат. Булактын башаты эне турбайбы? Эненин көзү барында аны теңсенбей, кээде кагып силкип, кебин укпай, комсоңдой кыйын болуп, бир кемпир жер үстүндө басып жүрү деген менен ошол сыртынан коник көрүнгөн, буту колдору чиедей болуп, сүлдөрү калган кемпир өмүрүндө пил көтөргүс тоодой жүктөрдү, азап кайгыны көтөрүп, толгоонун жан ачыткан азабын тартып, ичиндеги тынчы жок тепкиленген балени 9 ай көтөрүп, омурткасы сыздап төрөп, жүлүнү сыздап багып, заңгыраган азамат уулдарды чоңойтуп, алардан укум тукуму уланып, бир шаарды булактай оргуштап агызып салып, кебелбей муң кайгысы ичинде кан жанын балдарына сарптап салып, дагы эле жер үстүндө кыбырап басып, дем алып жүргөн эненин күч кайратына не дейбиз? Ушуга окшогон ойлордон улам тамагы буулугуп, карегине жаш айланып токтогончо Имаш иниси Сейитказынын 1000 чакырымдан ашык алыстан сүйлөгөн доошун угуп жатты. «Имаш байке, кабатыр болбой эле коюңуз. Апамдын ден соолугу жакшы болуп калды. Бүгүн барабыз апама. Света экөөбүз барабыз. Сүйүнчүлөйбүз, Кудай буйрса. Кубанып калсын апам». Көзүнө жаш тегерене, көз айнеги тумандагансып эчтеке көрбөй калды Имаш. Инисинин гана үзүл-кесил сүйлөгөн, аптыккан, агасынын биринчи балалуу болгонуна жетине албай кубанганына ортоктош болгон үнү кулагына дапдаана жетип атат. «Имаш байке, өзүңүз качан келесиз? Баса атын ким коелу баланын? Уулуңуздун атын? Же өзүбүз эле кое берели?» Жок. Эсине бирдеме түшкөндөй телефондон кыйкырып ийди Имаш. Талгат деп койгула атын. Уктуңарбы? Талгат. Уктум Имаш байке. Талгат дейсизби? Уктук. Агасынын шашма кылыгын 5 колундай билген Сейитказы жубата сүйлөдү. «Атын сөзсүз ошондой коебуз, Талгат деп». «Ошенткиле» деп коюп ойлонгонсуп туруп кошумчалады. «Иштерим бүтүп калды, жакында өзүм да барам. Апамды жакшы карагыла».